Bir günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabaları menен olturup la tadkhulul cennete hatta tu'minu. Sizler iman keltirmey sayın beşe gire albaysыңар dedi. Ve la tu'minu hatta tahabbu. Sizler toluk momun musulman bola albaysыңар kaçan momun musulmanlar biri-birinizi жақсы көрмей sayın dedi. Afala adullukum ala şeyin idha fa'altum tahabbtum. Sizlerge bir nerseni üretip koyayım mı? Oşol nerseni kılsaňar, sizlerden arаңarda süyü mahabat payda bolat dedi. Afşus selame beynekum. Arаңarda salamды jayılт kıla, arаңarda süyü mahabat payda bolat dedi. Akırkı mezgillerde biri-birimiz menен salamdaşуу kээде көрмөксөнгө салып өтүү мындай жөнөкөй көрүнүшкө айланып калды. Пайгамбарыбыз башка бир хадисинде tanıганга дагы, тааныбаганга дагы салам бер dedi. Кыргызсыңбы бири-бириңе салам бер. Пайгамбар башка бир хадисинде бири-бириңерге салам бергиле. Василул архам, туган урук менен карым-катнашта болгула. Туган урук менен карым-катнашта болгула. Адамдар бейпил уктап жаткан түн ортосунда намаз окугула. Ошондо бейишке тынчтык менен, рахат менен жыргап бейишке киресиңер dedi. Арабызда саламды жайылталы. Tanıганга дагы, тааныбаганга дагы бири-бирибизге салам айтсак, бул Аллахтын сага тынчтыгы, саламы болсун деп салам айтсак, бул ар бирибиздин үйүбүзгө, иштеген жайыбызга, элибизге, мамлекетибизге Кудай Тааланын мээрими төгүлөт. Ошондуктан таныганга дагы, тааныбаганга дагы ассаламу алейкум деп жылмайып койсоңуз, ондогон сооптурга ээ болосуз. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.